Мен күйеуге тигениме 6 жыл болду. Мен кайненем менен жакшы мамиле кыла албайбыз. Кантип жакшы мамиле кылсам болот? Рахмат. Мындай туугандар. Кайненеге келиндер, ой урматтуу кайнене келиндер, угуп койбойлубу? Кайнене келиндер мындай. Бактылуу кайнене болом десе пайгамбарыбыздын сөзүн уксун. Бактылуу келин болом десе пайгамбарыбыздын сөзүн уксун. Өзүнө карап, мага эмне үчүн жакшы мамиле кылбайт дегенди токтотуш керек. Ар бир айтыш керек, мен эмне үчүн жакшылык кылбайм деп. Анан келиндер, сиздер жашсыңар. Күчүңөр бар. Акыл эсиңер бар жайында. Кайненелер карып калган, карылык бар. Бир сөздү кайра-кайра кайталай берет, уруша берет болушу мүмкүн. Эчтеке болуп кетпейт. Кайшы айтпай эле кой. Бирок кайненеге кызмат кылуу келиндин мойнунда милдет эмес. Кылбаса күнөөкөр болбойт. Баланын мойнунда, кыздарынын мойнунда милдеттүү. Бирок дагы бир нерсени айтып коеюн. Бардык бактылуу келиндер кайненелерине кызмат кылып бактылуу болгон. Сиз дагы эртеге кайнене болосуз. Балдарыңыз, ошондо анан келиндериңизди көрөсүз. Ошондо анан көз көрөсүз. Азыр колуңузга эч нерсе жууп калбайт. Көп кыймылдасаңыз ден соолугуңузга эле пайда. Көп кызмат кылсаңыз ахиретиңизге пайда. Ахиретти биз унутуп калдык, ошон үчүн кызмат кылгыбыз келбейт атта. Ахиретти унутуп койдук, бейиш дозокту унутуп койдук. Жок, ушул эле кайнене көзүмө көрүнөт да. Бейиш көрүнбөйт, дозок көрүнбөйт. Конечно, анан ушундай проблемалар болот. Ошон үчүн биз бейишти, дозокту эртеге өлүп калсам эмне болот деп жашайлы. Анан көрөсүз кандай кызмат болот экен. Кудайга шүгүр, көп эле акча табабыз. Бирок тапканыбыздын эч эле берекеси жок болуп жатат. Кредитибиз жок. Эч кимге пайызга акча бербейбиз. Эмнеге ката кылып жатканыбызды билбейбиз дейт. Кудайдан береке бер деп дуа кылабыз. Мындай. Исрап кылбаңыздар эми. Мындай кредитке бербейт экенсиздер. Бар болгондо исрап кылбаңыздар. Береке ушул жерде. Анан эртең менен уктабаңыздар. Береке ушул жерде. Кой алыңыздар. Инна фил ганами ла барака. Пайгамбар айтқан койдо береке деген. Я. Анан үйдө мынау уксус деп коет го, я. Хал. Уксус де? Вот ушу уксузда, курмада, зайтунда, хаббаты сауда мынау чорный тиминде ушулардын бардыгына береке деп келген да. Ушундай нерселерди колдонуңуздар. Исрап кылбаңыздар. Анан кийин Кудайга шүгүр, бүгүн курсаңыз токпу? Ток, эртеңчи? Ток. Пайгамбар кандай болгон эмес? Айша энебиз айтып атпайбы? Айша энебиз айтып атат. Эң бактылуу аял. Не деп атат? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in үйünde 3 ay tütün çıkpayt ele deydi. 3 ay tamak pişirilbayt ele. Kança ay? 3 gün emez. 3 ay ötüp ketet ele deydi. Ot jagılbayt. Tamak pişpayt. Ay 3 ay emne menen jaşayt ele. 3 ay 3 gün biringizler açka bolop eksizler азыр сиздер. Ne деп атат караңыз. Ошондо сурады да, кантип жашоону өткөрөт элеңиз? Кантип элеңиз? Алал асвадайн. Алал асвадайн, эки карандай сууга, кара курмага, ушу курма менен суу эле карандай суу менен эле жашоону өткөрчү экен да. Бирок динди таштаган жок го. Урушуп кетишкен жок го. Талак берген жок го. Ошондой болсо деле кичине кыйынчылык болсо деле өттү го. Баалуулук башка жерде экен го. Hidayatul Kur'an kitebinizde ulandısın жазасызбы? Рахмат дуа кылып туруңуздар. Рамазан айда сиздерден сураныч. Кудай кааласа иншалла мына 2 тому чыгып, 3-чү томго аракет кылып аттык эле. Жумуштарыбыз көбөйүп, ушу сабактар, даваттар көбөйгөндөн улам бир аз аксап атабыз. Алла таалам берекесин берсин. Иншалла Кудай кааласа чыгат. Сөзсүз Кудай кааласа чыгат. Бойго жеткен кыз балдарга насаатыңыз. Урматтуу кыздарыбыз, карындаштарыбыз, турмушка чыгардан мурда илим алгыла, дини илим. Кабырда канча суроо болот, ахиретте канча суроо болот. Так, турмушка чыксаңар, мойнуңарда кандай милдет бар? Балалуу болсоңор буйурса, кандай балдар тарбия милдети бар? Кайын журт менен кандай жашаш керек? Ушу такыбалыктын бардыгын алыңыздар. Такыбалык менен маселе чечилет. Сиздерге батыштын аялдары үлгү эмес.
Сіздерге батыштын бузуку аялдар үлгү эмес. Өзгөчө телефондон сактаныңыздар. Арам нерселерди көрбөгүлө. Арам нерселерди өзүңөрдүн эме сүрөтүңөр чыгарбагыла жана башка. Кудай кааласа Алладан жакшы такыбалык кылсаңар, Кудайым сиздерге жазып койгон өзүнүн альхамдулилля салих перзенттери бар, бенделери бар. Ошо буйса баары жакшы болот. Мынага жооп берип коелу. Светтел өчө баштады. Турмушка чыкканыма 6 ай болду. Күйөөм 3 айдан кийин Москвага кетти. Кош бойлуу учурунда эч нерседен камсыз, кылбастан жалгыз таштап кетип калды. Жашабайын деп, бирок жообумду берген жок. Кандай чечим чыгарсам туура болот? Эми сиз сабыр кылыңыз. Ата-энеңиз эгерде кайын журтта болсоңуз, жакшы. Төркүнүңүзгө келген болсоңуз карап туруңуз. Ата-энеңиз менен кеңешиңиз, ата-энеңиз ошол күйөөбаланы чакыртсын. Күйөөбала келсин, же сизди алып кетсин, карасын жакшынакай. Жашоо тиричилигинден улам кеткен болуш керек. Bir ay сабыр кылып туруңуз. Бирок эркектер үй бүлөсүн 4 ай, bir риваятта 6 ай, экинчи риваяттан ашык таштаган болбойт. Өзү Москвада 1 жылдан бери, аялы Ошто 1 жылдан бери. Бул болбойт шариятта. Жок, кала бул жерде жаша. Же алып кет. Катыгандан жеп болсун, чогуу жашагыла. Үй бүлө бузулбасын. Жүрөктөгү жылуулук муздабасын. Мухаббат азайбасын. Ошон үчүн буларга азырынча сабырдуулук кылып туруңуз кичине. Рамазан айда көбүрөөк дуа кылып, ал менен күйөөңүз менен сүйлөшкөндө дагы өчөшүп, урушуп, кагып, ана мына эмес, эми келсе деп сураныч катары, мындай жакшынакай сөз менен, илтимас менен ушундай суранып тура бергиле. Такыр болбосо, анда анан жообун алыш керек болот. Калган суроолорду буюрса, урматтуу энелер, эже карындаштар, мынакей убакыт деле болуп калды. Мына дуа экен. Аллаху акбар. Алла кабыл кылсын. Алла кылсын. Калган берки суроолорду тек алып коелу,